Саламатсыздарбы? Менин атым Айгүл Бешибаевна Жумаканова, Саламаттык сактоо министрлигинин оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиология көзөмөлдөө борборунун департаментинин лабораториялар борборунун башчысы болуп иштейм. Бүгүн мен эфирге келип, сиздердин сурооңорго жооп бергенге аракет кылам. Мына бул жерде бир топ суроолор келип калыптыр, анан чекесинен мен жооп бергенге аракет кылайын. Өзүңүздөргө белгилүү, 2020-жылдын башында ошол биздин мамлекетке дагы ошо жаңы тажы вирусунун пандемиясы вирусу келип баштады. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул эпидемияны пандемия деп жарыялады. Ошол күндөн баштап биз ушул өзүбүздүн лабораториялык борбордун сыноо изилдөөлөрүн жүргүзүп баштадык. Алгачкы бул изилдөөлөр биз жылга эле өткөрүп жүргөн полимеразды чынжыр ыкмасын колдончубуз. Бул сасык тумоо, грипп ооруларына изилдөөлөр жүргүзүлдү. Ушу жаңы тажы вирусу келгенге байланыштуу жыл башында ушул 2 лаборатория Кыргыз Республикасында вирусологиялык лабораториялар иш алып барып. Бул департаменттин ушул улуттук деңгээлдеги бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тааныган референс вирусология лабораториясы жана Ош шаарындагы санэпид көзөмөлдөө борборунун вирусологиялык лабораториялары. Ушу 2 лаборатория иш алып барып. Бирок өзүңүздөргө белгилүү, март айында уже абал курчуп, ушу биринчи алгачкы положительный случайлар катталып баштады. Ошол күндөн баштап биз башка лабораторияларды дагы уюштурганга мажбур болдук. Айта кетсек, ушул март айында өзүңүздөргө белгилүү Ош, Жалал Абад, Баткен областтарында эпидемиологиялык абал уже таталдай баштады. Ошого байланыштуу Баткенде, Жалал Абадда передвижной мобильный лабораторияларды уюштурдук жана Ош лабораториясы иш алып барып. Андан сырткары ушул май айына чейин жалпы республика боюнча 13 лаборатория уюштурдук. Бул эми айта кетсек, 13 лабораториянын 12си мамлекеттик лаборатория болчу, бирөө жеке менчик лаборатория. Анан бүгүнкү күндө ушул полимеразды чынжыр ыкмасы менен жүргүзгөн анализден сырткары дагы ИФА тест түрлөөсүн уюштурулду. Бул 12 жеке менчик лабораториялар сыноо жүргүзүп атат. Алгачкы бул лабораторияларда вирусологдор деги эле Кыргыз Республикасында жетишсиз болгон, бирок ушул өзүбүздүн ушул лабораторияларды уюштурганга сырткары дагы кадр маселесин чогуу алып бардык. Улуттук лабораториянын базасында кадрларды даярдап аттык. Бул эми өзүбүздүн санэпид көзөмөлдөө борборлордо иштеп аткан микробиологдор, паразитологдор, врач лаборанттарды ушул полимеразды чынжыр ыкмасына окутуп, анан ушул жана 13 лабораторияга бөлүштүрүп, ошолорду жумушка ушу чынжыр анализин жүргүзгөнгө, жаңы тажы вирусун аныктаганга үйрөтүп, жана ушуларды бөлүп лабораториялар чекесинен ачып аттык. Анан бул жерде мына суроо болуп атат. Бүгүнкү күндө ушу эпидемиологиялык абал курчуп атат, албетте. Биринчи толкуну бул эң жогорку пик деп айтсак болот. Бул июль айларында болду. Ошол мезгилде лабораториялар тынымсыздык, үзгүлтүксүз жумуш алып барганга, уюштурганга жетише алдык. Ушул 13 лаборатория алгачкы диагностика изилдөөлөрүн жүргүзүп, өз убагында жыйынтыктарды берип аттык. Ал эми ушул сентябрь айында эпидемиологиялык абал бир аз августтун этегинен баштап сентябрь айында басаңдап калган болчу. Анан ушу өзүңүздөргө белгилүү, октябрь айынын башында көп саясий окуялар болду, шайлоо болду. Ошондо баягы массалык элдердин чогулган учурлар көбүрөөк болгонго байланыштуу болуш керек. Ошол бүгүнкү күндө ушул эпидемиологиялык абал курчуп атканы кайра байкалып атат да. Бул эмне менен далилдеп айтсак болот? Мисалы, биз эми күнүгө мен отчет алып турам, ошо 13 лабораториянын жана ИФА тест түрлөө боюнча да анализдерди алып, ошонун отчетторун анализдеп турабыз да күнүгө. Ошонун жыйынтыгы боюнча, эгерде биз сентябрь айынын башында бир 1000 анализ суткада жүргүзүлгөн, изилдөөлөр жүргүзүлүп аткан болсо, бүгүнкү күндө уже бир суткада 3600 лабораториялык изилдөөлөр жүргүзүлүп атат. Бул албетте 3 эсе 4 эсеге көбөйдү деп айтсак жаңылбайбыз. Эми айта кетсек, жыл башынан бери ушу ПЦР тесттер ар кайсы өндүрүштөрүн чыккан тесттер менен колдонуп аттык. Бул көбүнчөсү Орусия мамлекетинен келген тесттер, ПЦР тесттер, Кытай мамлекетинен келген, Корея, Турция мамлекетинен келген тесттер. Ошолорду албетте биз ушул бардык республикадагы лабораторияларга берүүнүн астында апробация өткөрөбүз. Апробация бул ушул тесттин сапатын жана канча деңгээлде иштеп атканын далилдеп, текшерип туруп, андан кийин гана биз ушул лабораторияга сыноого берип турабыз. Мына бул жерде дагы мындай суроолор болуп атат. Ушу кайсы кесиптин ээлери ПЦР анализин милдеттүү түрдө тапшырышы керек деп. Эми албетте саламаттык сактоо министрлиги
ар бир биз өткөрүп аткан мероприятие болобу баардын алгоритм түзүлгөн да. Анан ушул лабораториялык сыноо боюнча дагы бир нече алгоритм бар. Ошол алгоритмдин негизинде бул милдеттүү түрдө албетте ушул жаңы тажы вирусунун инфекциясына чалдыккан адамдар ПЦР тестирөө өткөрүлөт жана ошол адамдар менен чукул контакт болгон жарандарды албетте милдеттүү түрдө ПЦР тестирөө өткөрөт да. Эмнеге дегенде ушул өз убагында аныктап канча адам контакт болду, канча адамга жукту. Бул эми өзүңүздөргө белгилүү, баарыбыз эле уже билип калдык. Биздин жарандар бул аба жолу менен көбөйүп, жанагы жуккан дарт илдети, бул бат тез жайылат бул дарт. Ошондуктан ушу аба менен дем алганга эч кимге бөгөт кое албайбыз. Ошон үчүн бул аба аркылуу жуккандан кийин тез жайылган дарт болгонго байланыштуу бул бат жугат. Ошон үчүн канча адамга контакт болду, ошонун баарын тез убакытта изилдөө жүргүзүш керек. Албетте эми бүгүнкү күндө ушул госпитализация болуп аткан учурда албетте ал жерден дагы ПЦР тестирөө өткөрүлөт. Анан ушу 13 лаборатория республика боюнча ар бир областта бирден лаборатория уюштурганга жетише алдык. Ушу ар бир областта бар. Мисалы, Чүй областында 2 лаборатория бар. Бул Ысык Атада бирөөсү Жайыл районунун сынеп өткөзүмөлдөө борборунда, Нарында бир лаборатория бар, Таласта, Ош Баткен Жалабатта. Анан ушу Бишкек шаарында, мына Чолпон Атада туристтик сезон башталганга байланыштуу дагы ушул Чолпон Атадагы июндүн башында лаборатория уюштурулганга жетиштик. Анан эми шаарда, Бишкек шаарда бүгүнкү күндө 4 лаборатория иш алып барып атат. Бул Бишкек шаардык сынеп өткөзүмөлдөө борборунун лабораториясы, Центр карантиндик особо опасных инфекций лабораториясы жана кургагучуга каршы улуттук референс лабораториясы да ушул бүгүнкү күндө тажы вирусун аныктаганга изилдөөлөр жүргүзүп атат да. Анан айта кетчү нерсе, ушул октябрь айынан баштап өзүңүздөргө белгилүү аба жолдор каттамдары жандандырылды. Ошого байланыштуу биздин жарандар деги эле башка мамлекеттерге байланыштар башталгандан кийин аба аркылуу учуп баштагандар учуп башташты. Анан албетте бүгүнкү күндө ушул биздин астыбызда да ушундай максат коюлган болчу. Маселе ушу жарандар өз убагында тестирлөө өтүп, эмнеге дегенде ушул башка мамлекетке кирип баратканда чек арадан талап коюлуп атат. ПЦР анализдин жыйынтыгы отрицательный, терс жыйынтык берген ПЦР анализдин результатын жыйынтыгын талап кылып атышат. Анан ошого уюштуруу максатында дагы биз жетише алдык. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын 2 лабораториянын жыйынтыгын таануу боюнча Тышкы иштер министрлигине маалымат бергенбиз. Бул вирусологиялык улуттук лаборатория, санеп өткөзүмөлдөө борборунун департаментинин лабораториясы жана Оштун санеп өткөзүмөлдөө борборунун лабораториясы. Ушу 2 лабораториянын жыйынтыктары бүт башка мамлекеттер менен тааныганга Тышкы иштер министрлиги боюнча маалымат берилди жана биз установленный формадагы өзүбүздүн жыйынтыктарыбызды берип атабыз. Ошол баардык жарандар, каалоочулар келип, кайрылып, бул эми акы төлөө менен киргизилди. Ушу 5 октябрдан бери бир анализдин баасы 1574 сомду түзөт. Ушул акча төлөп, акы төлөп, анализдерди алып, өздөрүнүн башка мамлекеттерге бара берсе, эч кандай тоскоолдук болбойт. Мындан сырткары өз каалоосу менен келген жарандарга дагы ушу акы төлөө анализдер жүргүзүп баштадык. Бул жерде эми дагы башка тесттер, башка суроолор бар экен. Мисалы мына ИФА тесттерди жазуу аткаруу милдеттүүбү же жокпу деп. Эми ИФА тестирлөө мен айта кетейин, 3 түр бүгүн диагностика максатында 3 түрлүү тестирование өткөрүлөт. Биринчиси ушу ПЦР, полимераздуу чынжыр ыкмасы менен жүргүзүлөт. Бул эми абдан жогорку пайызды түзөт да, тууралыгы, специфичность деп айтабыз. Ошол туура жыйынтык берген, ошол 96% чейин көрсөтөт да ПЦР тесттер. Экинчи бул ИФА тестирлөө. ИФА тестирлөө бир аз башкача болот. Бул организмдеги антителолорду аныктайт да. Бул эмне дегенди көрсөтөт. Антитела бул адам эгерде ооруп, тажы вирус менен ооруп, ушу илдетинен айыккандан кийин организмдин өзүнүн ушундай жөндөмү болот. Ошол ооруга каршы антитела вырабатывать этет. То есть бул эмнени айтат? Эгерде кайра организм ушул адам чалдыккан болсо,
ошол организмдеги иштелип чыккан антитела ошол вируска каршы туруштук бергенге, ошол организмдин өзүнүн коргоо функциясын аткарганга ушул антителалар вырабатывать этет. Ошону көрсөтөт да. Анан эки түр антитела бар, бул М антителасы жана Ж. М антитела бул көрсөтөт алгачкы ушул биринчи учурда ооруп аткан острый период дейбиз, ошол курч абалдагы ооруну көрсөтө алат. Ал эми Ж антитела болсо бул уже ооруп бүткөн, же болбосо оору уже басаңдап айыгып келаткан мезгилдеги учурда пайда болгон антителаны көрсөтөт да. Бул ИФА тестүрлөө. ИФА тестүрлөөнүн бул тактыгы бүгүнкү күндө бир 85%га чейин түзөт да. Анан үчүнчү бул скрининг деп айтабыз. Скрининг тестүрлөөсү бул экспресс тестүрлөө. Экспресс тестүрлөө дагы Саламаттык сактоо уюмунун алгачкы рекомендацияларында көп көз караштары анча эмес болчу. Анан ушул акыркы сентябрь айында ушул рекомендациясын бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунда биз окуп көрсөк, ал жерде ушу экспресс тестүрлөөнү дагы ыкманы колдонсо болот деген сунуштар болуп атат да. Эми экспресс тестүрлөө бул тесттер дагы ар кайсы өндүрүштөн өндүрүлгөн экспресс тесттер бар. Алгачкы биз Кытай мамлекетинен өндүрүлгөн тесттер менен иштеп көрдүк. Алардын тактыгы бир 58%га чейин түзгөн да. Анан кийинчерээк мынакей бул эми жаңы илдет болуп атпайбы? Баардык эле нерсе жаңы алгачкы изилдөөлөр, алгачкы текшерүүлөр болду да. Анан кийин ушул башка мамлекеттерден өндүрүлгөн, мисалы Батыш мамлекетинен, Нидерландия, мисалы Канададан өндүрүлгөн жакшынакай экспресс тесттер бар экен. Биз апробация кылып көрдүк. Ошол жакшы мындай точности, ушу тастыкталган пайызы жогору болгон дагы экспресс тесттер бүгүнкү күндө бар. Аларды дагы уже колдонгонго бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дагы ошо көз карашын сунуштаган, бир рекомендательный характер сунуштарын берип атат деп айтсам, айта кетишим керек. Мисалы мына бул жерде мындай суроо келди. Чет өлкөдө келген жарандарыбыз кандай текшерүүлөрдөн өтөт деп. Албетте бүгүнкү күндө ушул жана аба каттамдар жандандырылганга байланыштуу бизден чыккан жарандар бизден ушул справка тест, ПЦР тест өтүп, анан справка менен кетет. Анан албетте ошондой эле биз Кыргызстан мамлекетине башка мамлекеттен учуп келип аткан жарандардан дагы ушул ПЦР анализинин жыйынтыгын талап кылынат да, талап кылынат. Эгерде ушул ПЦР тесттин жыйынтыгы болбосо, анда ал жаранды кайра кайтарууга дагы алгоритм боюнча ошондой кадамдарга барганга жазылган да. Анан албетте ал жерден дагы башка мамлекеттен келген лабораториялардын жыйынтыгын таануу боюнча таанылган лабораториялардын жыйынтыгын гана анализдерин көрсөтсө, ошондо киргизилет да, ушу биздин мамлекетке дагы. Албетте бардык ушул аба байланыш болобу, же автотранспорт менен келген учурлар болобу, жол менен келген болобу, баары бир түрдө ушул биздин мамлекетке кирген жарандарды ушул анализдердин жыйынтыгынын негизинде киргизүүгө ушул алгоритмде так көрсөтүлгөн. Мына бул жерде дагы мындай суроолор бар да. Кандай учурда жарандардан ПЦР анализи алынат деп. Мен жана бирок айта кеттим, ушул илдетке кабылган адамдар, ушул ооруну жугузуп алган, бул эми көбүнчө аба аркылуу болуп аткандан кийин көп учурда ошо тест тарап атпайбы, ошол учурда илдетке кабылган жарандардан албетте милдеттүү түрдө анализ алынат жана ошонун эң чукул контакттары. То есть бул чукул өзү менен кокшо жашаган үй бүлөсү мисалы, мындан сырткары өзү менен чогуу отурган мисалы кесиптештери, ошол контактный болгон, чукул контактта болгон жарандардан милдеттүү түрдө ПЦР анализге тестүрлөө жүргүзүүгө милдеттүү түрдө болот да. Анан эми өз ыктыяры менен да бүгүнкү күндө кайрылган жарандар бар. Алар эми өзү каалап ушул оорунун белгисин, балким симптоматика болуп калабы же клиникасы болуп калабы, өзү мына шектенсе ошол учурларда келип тапшырса болот да. Анан эми өзүңүздөргө белгилүү, мына күз айлары болуп, уже күздүн деле ортосуна келип калды. Анан өзүбүзгө белгилүү баягы көнүп калган өзүбүздүн сасык тумоо, грипп, ОРВИ, вирустук инфекциялардын дагы жүрүп аткан мезгили. Анан албетте булардын эми симптоматика кээ бир жерлери баягы окшош. Анан ошол учурларда дагы элдер өзлөрү мындай кооптонуп, кандай өзү бир туура эмес сезип калса, температура болобу же симптомдор болуп калса, булар келип кайрылып тестирлөө өтсө болот. Анан айта кетсем, бул жерден дагы мына канчалык деңгээлде ушу тестирлөөнүн
сапаттарын айта кетсе болот дейт. Эми биз улуттук лабораторияны мен жетектеп иш алып барып атабыз. Улуттук лаборатория бул референс лаборатория болуп саналат. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун ретестирлөөсүнө жылга катышабыз. Биз бул грипп, ОРВИ, сасык тумоонун ошо ретестирлөөсүнө катышып келгенбиз да буга чейин эле. Ошол үчүн биздин лаборатория бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун таанылган жана аккредитациясынан өткөн лабораториябыз да, тастыкталган лаборатория. Анан биз өзүбүз ушул жылга катышып келгенге, эл аралык деңгээлде тестирлөөгө жылга катышып, бул внешняя оценка дейбиз, катышып келгенбиз канааттандырылык жыйынтыгы менен. Анан быйыл ушу жаңы тажы вирусунун алкагында иш алып барып атабыз. Бул учурларда дагы биз айта кетейин, быйылкы жылы 3 жолу эл аралык деңгээлде ретестирлөөгө катыштык. Биринчи катышуубуз бул март айында болду. Март айында ушул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун референс лабораториясы Великобритания Лондондогу лабораториянын ретестирлөөсүнө катыштык. Ал жерге бизден ушу 20 образец жөнөткөнбүз. Ошол 20 анализдин жыйынтыктары баардык канааттандыруу жогу менен келди да. Бул өзүбүздүн ушул баардык 100%га койгон талаптарына жооп берген жыйынтыктарды бере алдык. Экинчи ирет катышкан бул май айында катыштык. Орусия мамлекетинин институт вирусология, биотехнология лаборатория, референс лабораториясына катыштык. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун бул жолу дагы биз 20дай образец жөнөткөнбүз. Анан ушул образецтердин арасында ошо бүт республикадан чогулткан геномдорду, вирус положительный жыйынтыктарды жөнөткөнбүз. Ошонун жыйынтыгы келип, ошондо дагы биз коюлган максаттардын баарына толук 100% канааттандырылык жооп келди. Анан ушул 3-чү ирет катышканыбыз бул июль айында катыштык. Августта жөнөтүлдү ушу биздин образецтер Берлинге, Германияга, референс лабораторияга. Ал жерде да биздин астында 6 максат, 6 маселе койгон болчу, ушу задача коюлган. Ошонун баарына 100% толук камдоо канааттандырылык жооп келди. Ушу баардык талабына жооп бергенге жетише алдык да. Бул дагы абдан чоң жаңылык, жакшы жаңылык болду. Муну менен да мен бөлүшө кетейин. Анан мындай суроолор бар да, ошол Кыргыз Республикасында ушу тажы вирусунун кайсы геному жүрүп атат, кайсы вирус жүрүп атат деген биз задача койгонбуз. Ошонун жыйынтыгын айта кетсем, төмөндөгүдөй жыйынтык келди. Отчет боюнча ушул Кыргызстанда жаңы тажы вирусунун Кыргызстандын территориясында болуп аткан вирустун происхождениясы бул ушу 5 мамлекеттин вирустарына чукул геномуна, чукул генотип деп аныктама келди. Бул эң биринчи ушул Швеция мамлекетинде циркулировать эткен вирустун геному, тажы вирустун геному, Америка Кошмо Штаттарында циркулировать эткен вирустун геномуна чукул, Араб мамлекеттеринен циркулировать эткен вирустун геномуна чукул, Аман мамлекетинин жана Орусия мамлекетинде вирустарына чукул геномдогу тажы вирусунун генотипи ушу биздин Кыргызстанда жүрүп атканы далилделинип тастыкталды. Бул эми ушул эл аралык деңгээлдеги чоң жумуш болду. Илимий изилдөө иштери жүргүзүлдү. Ушул биздин жыйынтыгыбызды өзү дагы мен азыр сиздерге айта кеттим. Бул жерде мындай суроо келди. Кайсы кесиптин ээлери ПЦР анализ өткөрүлөт деп. Эми мен жана айттым, алгачкы жыл башында ушул вирусологдор дегеле аз эсе, бул кесиптин ээлери аз, Кыргызстанда аз. Вирусология лаборатория болгон 3 эле лаборатория бар, официальный 3 лаборатория бар. Ушу санэпид көзөмөлдөө борборунун 3 лабораториясы, ушу вирусология лабораториялары. Анан эми азыр бүгүнкү күндө уже 13 лаборатория иш алып барып атат деп айттым. Анан бул жерде иштеп аткан кесиптер, адистердин кесиби вирусологдор болуш керек, жана ошо менен бирге микробиологдор, паразитологдор иштесе болот. Бардык башка инфекцияларда уже полимеразды чынжыр ыкмасын өздөштүрүп, ушул билимге ээ болгон кызматкерлерди привлекать этсе болот да. Бул эми принципи бир, полимеразды чынжыр реакциясы бул принципи бир. Бул ыкма биз үчүн жаңы эмес, бизге жаңы бул вирус, тажы вирусу жаңы болду да. А так бул ыкма ушу мурун биз алып барып аткан күнүмдүк алып барып аткан эле методдордун бири болуп эсептелинет. Мына бул жерде дагы суроолор келип түшүп атат. Мамлекеттик лабораторияларда аталган тесттерден өтүү мүмкүнбү? Даректери жана баалары кандай деп. Абдан туура суроо болуп атат. Албетте, бизде бүгүнкү күндө
ошо эки лабораториянын акы төлөп ыкмасын өздөштүрдүк. Ушу 5-октябрдан бери бул Фрунзе 535 дарегинде жайгашкан улуттук вирусология лабораториясы ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиология көзөмөлдөө борборунун лабораториясы жана Ош шаарындагы Байтемирова 53 дарегинде жайгашкан вирусология лабораториялары. Ушул лабораторияларга кайрылсаңыздар болот. Бул лабораторияларда үзгүлтүксүз жумуш жүргүзүлүп атат. Мен жана айтпадымбы, эпидемиолог абал курчуганда биз 24 саат иш алып барганга үлгүрүп аттык да. Бүгүнкү күндө дагы дем алыш күнгө да карабай, майрам күнгө да карабай биз 24 саат вахтовый метод дейбиз. 6 саат бул ПЦР анализ 6 саат жүрөт да. 6 саат бир бригада кирет, бир топту киргизебиз. Алар чыккандан кийин интерпретация отурат, то есть ошол изилдөөнүн жыйынтыгын база данныхка киргизилип, ошол жыйынтыктын анализ чыкканын санап, кайсыл циклда экенин киргизишет. А экинчи группа уже кайра бокска кирип, кийинки поток анализ менен кире берет да. Ошон үчүн биз үзгүлтүксүз иш алып барып атабыз деп баса белгилеп айткым келет. Ушул марттын этегинен баштап үзгүлтүксүз ушу иш алып барылып атат да. Ал эми эки лаборатория ушу 27 январда биринчи тажи вирусунун анализин баштаганбыз. Мына ошол күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин ушу үзгүлтүксүз иштерибизди, изилдөөлөрүбүздү алып барып атабыз. Мынакей тесттерди акысыз өтүүгө болобу дейт да. Туура, албетте бул дагы жакшы суроо. Бар кээ коомчулукта ушул суроолор көп болуп атат. Албетте биз ушул жакында эле бул акы төлөө анализин киргиздик. Бул жерде ушул биз азыр карап атабыз, сунуш киргизип атабыз. Кайсыл коомдун катмарына бекер анализ жасаганга сунуштап атабыз. Бул албетте майыптардын биринчи, экинчи тобу болот. Жана бир экстренный операцияга бараткан болсо, бир өмүрүндө коркунуч болуп аткан учурлар болгон мезгилде ошол бекер анализ жүргүзгөнгө сунуш киргизип атабыз. Мобилдик бригадалар, мындай да суроолор келет да, мобилдик бригадалар келип мурункудай эле ПЦР тести алышабы деп. Ооба, бүгүнкү күндө ошо мобилдик бригадалар иштеп атат. Жерлерде булар болсо ошол мисалы положительный чыкты да, ошол үй бүлөгө барып контактыларынан ПЦР тестке анализдерди алып лабораторияга жеткирет. Ар бир областтын ар биринде азыр бүгүнкү күндө ПЦР лабораториялары толук камдуу иштеп, үзгүлтүксүз иш алып баратканына уюштуралдык. Кийинки сурооңор, кыргызстандыктар эс алуу келишкендер, алар тоскоолсуздук эле өлкөгө кире алышабы дейт. Жакында Дубайга барып эс алып келели деп жатабыз дейт. Албетте азыр башка мамлекетке баратканда чек арадан, башка пропуск жерден вообще авиалиниялар талап кылып атат да ушу анализдердин жыйынтыктарын. Ушу эки лабораториядан анализдердин жыйынтыктарын ала берсеңиздер болот. Биз үзгүлтүксүз иш алып бара беребиз жана результаттарын сырткы иштер МИД аркылуу, Министерство иностранных дел аркылуу уже баарына бердик. Бул эки лабораториянын даректери жана ошол менен бирге образецин. Ушул кайсы түрдө образецти результаты деп. Ал образецти орусча, кыргызча, англисче 3 тилде жыйынтыктарын иштеп чыктык. Ушул форматтар уже берилип атат. Андан сырткары биз жетише алдык. Ушу электрондук QR код менен защита болот. Эмнеге дегенде бул эми албетте подделка кылып коюшу мүмкүн. Анан ошону рискти биз предотвращать этиш үчүн, алдын алыш үчүн ушул защита QR код менен киргиздик. Ушул системаны QR код менен телефондон сканировать этип эле, кайсы любой жерге барып сканировать этсе, ошол адамдын ушул справкасы чыгат. Ошондой системаны иштеп чыгып, ошол менен защита кылып, QR код менен анализдердин жыйынтыктарын берип атабыз. Анан башка мамлекеттен келгендер дагы алардан да талап кылынып атат ошо ПЦР тесттин результатын. Мисалы эми Казакстандан келеби, Орусиядан келеби, же Америкадан келеби, алар дагы өздөрүнүн мамлекетинен өткөн ПЦР тестинин жыйынтыгын алып келет. Анан ошо өтүп аткан жерден биз мамлекетке кирип аткан учурларда ошол анализдер талап кылынат. Анан ошол анализдер жок болсо, кайра артка кеткенге алгоритм боюнча ошондой шарттар түзүлгөн да. Анан чукулда бир ушундай учур болду. Байкабай калышканбы, ошо положительный случай түнчүндө ошо мага чалышты телефондон. Анан албетте кайра кетиш керек. Ушундай учурлар бар. А кээ бирөө бир-эки учур болду. ПЦР анализи жок учурлар келди. Анан албетте андай учурларды киргизгенге болбойт. Бул эми
ушул алдын алуу боюнча ошо жаңы тажы вирусунун жайылып кетпешин алдын алуу башка мамлекеттерден келатканда дагы талап кылынып атат да. Бул оперативный штабтын тапшырмасы, саламаттык сактоо министрлигинин талаптары ушул баардык жарандар биздин мамлекеттен сыртка кетип аткан учурда дагы биздин мамлекетке келип атканда дагы ошо анализден жыйынтыктары болуш керек. Анан толук камдуу лабораториялардан тапшырып, ушул 2 лабораторияга алгоритм түзүлдү. Ошол жергиликтүү санэпид, мамлекеттик санэпид көзөмөлдөө борборлорунан анализдер алынып, саат 12-ге чейин алынат. Анан кечки 6-га чейин ушул 2 лабораторияга жеткирилет. Биз ушул түнү бою иштеп, эртеси күнкү жыйынтыгын бергенге үлгүрүп атабыз да. Мындан сырткары ошол электронный да кетирип атабыз. Анан Орусия мамлекетинин уже өзүңүздөр карап көрсөңүздөр болот, порядок въезда Орусия мамлекетинин территориясына кирген өзүнүн порядогу бар. Ошо порядокко да уже жазылып турат бул жерде ушул лабораториялардын кайсы лабораториялардын жыйынтыгын таанылат жана уруксат берилет деген ошондой шарттар киргизилип, уже бул уже ишке берилип атат да, уже ишке берилип атат. Анан эми бүгүнкү учурда биз ошо башка мамлекетке кетип аткан жарандарга дагы справкаларды берип атабыз. Бүгүнкү күнгө чейин ошо справкалар менен өтүп атат. Бул Туркияга кетип атышат, Орусия мамлекетине кетип атышат, Дубайга да уже кетип атышат, Америкага кеткен учурлар болду. Эми азыр аз келип атат. Анан бирок бул эми ыкчамдуу түрдө баягы жарандар кайрылганга байланыштуу, канча кайрылса биз ошончо ыкчам түрдө тез анализдерди аткарып жана жыйынтыктарды бергенге даярбыз жана ошого аракет кылабыз. Мындан сырткары дагы мынакей айта кетчү нерсе, бүгүнкү күндө мына күз мезгилинде сасык тумоо жана жаңы тажы вирусунун окшош учурлары болобу деп. Мындай да эми бул тажы вирусу деле, берки биз көнүп калган ОРВИ, грипп, сасык тумоо баары эле бул вирусный инфекциялар. Буларды албетте түрдө симптомдору окшошуп кетет. Баягы өзлөрүндө температура көтөрүлөт, шалдырайт, баш ооруйт, тамагы ооруйт. Ушундай көп чогуу окшош клиника симптоматикалары бар. Анан бирок ушул ПЦР тест менен 96% жыйынтыгын чыгарып тастыктап бере алабыз да. Анан жылыга эле аткарып жүргөн бул изилдөөлөрдүн бири бул сасык тумоо, грипп, ОРВИ. Булар боюнча биз жылыга эле анализдер жүргүзүп, анан ушул анализдерибизди исследование жүргүзүп, анан канча катмар элибиздин арасында ооруду жана ошого жараша жана вакцинацияга дагы эмдөөгө биз ушул изилдөөлөрдү жүргүзүп данныйларды беребиз да. Ошонун негизинде анан канча адамды кайсы жердикин, кайсы областтардыкын ошол вакцинация кылуу, ушул маселелер ушул изилдөөлөрдүн натыйжасында жыйынтыгынан анан каралып чыгат да.